أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллахтын жардамы менен андан ары тафсир сабагыбызды окууну улантабыз. Мына ушул тафсир сабагыбыздан 30-парадан Жузамма парасынан Ад-Духа сүрөсүнө жетип келген экенбиз. Мына бүгүн иншааллах мына ушул сүрөнүн кыскача болсо дагы ушул кыска убакыттын ичинде мына ушул сүрөнү окуп үйрөнүп чыгабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вад-духа, шашке маалына, шашке убактына ант. Вал-лайли иза сажа, тынч караңгы түнгө ант. Ма ваддаака раббука ва ма кала. О Мухаммад, Раббиң сени таштаган жок, жана сага ачууланган да жок. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Sen üçün ahiret жашоосу авалкысынан, дүйнө жашоосунан жакшыраак. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Раббиң сага жакында сыйлыктарды берет. Анан сен разы болосуң. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Аллах сени жетим абалда таап, андан кийин башпанек бербеди беле. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Жана Аллах сени адашкан абалда таап, андан кийин туура жолдо көргөздү го. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Жана Раббиң сени кембагал абалда таап, андан кийин бай кылды. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Эми сен жетимге карыңды төкпө, ачууңду келтирбе, жетимге жийиркенбе, жетимди жийиркебе. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Жана сураган адамга орой мамиле кылба. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Эми сен Раббиңдин неаматтары жөнүндө сүйлө, айт. Бул Духа сүрөсүнүн ошол кыскача котормосу, маани маңызы. Ад-Духа сүрөсү. Ошол сүрөнү окууга киришсек, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي. Эгер адамдарга бир аят келтирбесең, токуп ала бербейсиңби? Токуп ала берсең болбойбу деп айтышат. Айткан: О Мухаммад, мен Раббимден вахий кылынган нерсеге эрчимин деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ-бир адамдардын суроолоруна жооп бербесе, адамдар өзүң токуп кое бербейсиңби деп айтышат эле. Эми келип биздин суроого жооп бере албай калдыңбы деп айтышат эле. Мунун жообу Аллах тарабынан айт. Мен өзүмдөн эч бир нерсени токуп албаймын, болгону Раббим эмнени вахий кылса, ошону гана сүйлөймүн деп айткан деген маселеде Ад-Духа мына ушул тууралуу, мына ушул Духа сүрөсү сөз кылат. Имам Бухариде бул хадис Жундуб радияллаху анхудан риваят кылынат. Бир аял келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "Ма ара шайтанака илля кад таракака." Сени бул шайтаның таштап кетти окшойт деп айтты. Жундуб радияллаху анху айтты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп калган эле. 2-3 күн ордунан тура албай жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жатканда Жебреилди Аллах Таала жиберген жок. Вахий да түшкөн жок. Мушриктер атынан бул аял келип, мына ушундай айтты: "Сени шайтаның таштап кетти.
мына эми сен жалгыз калдың деп айтты. Адамдар арасында мына ушундай тайпа болот, мына ушундай топтогу адамдар болот. Адамдын жалгыздануусун же бир кыйын абалга түшүп калуусун аңдып жүрөт. Ошол убакта ошол инсанды маскара кылып алат. Момун мусулманда мындай сыпат болбойт, бул капырлардын сыпаты. Бирөөнүн үстүнөн ошол анын башына кыйынчылык бир иш түшкөндө анын үстүнөн маскара кылуу. Бир мусулмандын кыйналган убакытта анын үстүнөн күлүп алуу бул мусулмандын сыпаты эмес. Аллах үчүн Аллах 3 күн өзүнүн пайгамбарына вахий жиберген жок, бир 2 күн 3 күн вахий келген жок. Эми 3 күн вахий келбесе, пайгамбарын Аллах Таала таштап койбойт. Муну менен кимдин ким экени аныкталып ачыкка чыгып калат. Момунга кээде жеңиштин кечигүүсү бул момундар үчүн райым болот. Айша энебизге зына кылдың деген куруу жала жабылганда бир ай вахий келбей койду. Пайгамбарыбызга бир ай Аллах Таала тарабынан кабар келбей койду. Кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айраң таң калды. Анткени бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аброю эле. Акыры Али радиаллаху анху менен кеңешти. Али аял көп, бул кайгы капага көп түшө турган нерсе эмес деп айтты. Усама радиаллаху анху менен кеңешти. Ал да айтты, бул аялыңызда бир жаманлыктын белгиси жок деп жооп берди. Бир айдын ичинде мунафыктардын тили чыкты. Ошол мусулмандардын башына бир кыйынчылык иш түшкөндө, же бир мусулмандын башына бир кыйынчылык иш түшкөндө, же бир мусулман бир балеге жолукканда мунафыктардын тили чыгат коомдо. Мына ошондо мунафыктар ачыкка чыгып, ким мунафык экени билинди. Айша радиаллаху анханын айыпсыз экенин бир ай кечикти. Момундар ичинде ким душман, ким дос экени мына ушундай абалдарда ачыкка чыгат. Ла тахсабуху шарран лакум бал хуа хайрун лакум. Мына Аллах Таала мына ушул Айша радиаллаху анху тууралуу болуп өткөн мына ушул окуяга аят түшүрүп, силер бул окуяны болуп өткөн нерсени жаман деп ойлобогула, балким жакшы болду. Ошондуктан Айша энебиздин таза экени, айыпсыз экени мына ушул аят менен дагы далилденди. Адамдардын арасында да момундардын айыбын ачып жайып жүрө турган адамдар бар. Бир момунга жала жапкан болсо, бир момунга жала жабылган болсо, кийин ошол нерсе жалган экени билинип калса, кийин жанагы жала жапкан кийимине бүркөнүп, жабынып алат, бекинип алат. Жалганчылыгы билинип калды. Мына ошондуктан мына ушундай куруу жала жаап туруп, кийин ошол бир момунга, кийин ошол момундун момунда ошол нерсе далилденбей калгандан кийин жана жала жапкандар бекинип жашынып алат. Ошол бир момунга жала жабылган кезде алар ойлобойт. Ошол жалганчы болуп каламбы деген бир ой болбойт. Анткени булардын оюнан Аллах Таала мына ушундай ойду алып коет. Ва казалика нуфассилул ааяти ва литастабина сабилул мужримин. Аллах Таала ошондой эле кылмышкерлердин бетин ачып коет. Кимдин момун экени, кимдин чыныгы мунафык экени, чыныгы момун экендиги билинип калат. Кээ бир адамдар бар, бир мусулмандын бир күнөөсүн угуп калса, сүйүнөт. Анткени бул адам өзүгө окшогон күнөөкөрлөрдү укса тынчтык табат жүрөгү, сүйүнөт. Бир өзүндөгү бир күнөөнү башка бир адамда көрүп калса, сүйүнөт. Аны колдойт. Дагы бир топ адамдар мусулмандар тууралуу жаман нерселерди таратышат. Мусулмандар арасында кайгы капаны таратышат. Ошондо бир топ мына адамдар бар эле. Мына ушундай адамдар бар, бир топ адамдар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир казатка чыкса, ошол убакта дагы мына ушундай топтогу адамдар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир казатка чыкса, ушул адам өлүптүр, баланчы мындай, тигинчи мындай болуптур, түкүнчү мындай болуптур деген мына ушундай ар кандай ушактарды таратышат. Кала берсе, Мухаммадке ушундай зыян жетиптир, кала берсе өлүптүр деген сөздөрдү таратышат. Мадинада туруп алышып. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Bir top adamlarga bir işten xabar kelip kalsa, tinchlik xabarı je tinchlik xabarı qanday xabar al birden ele taratып жиберишет ошол нерсени. Аны анығына жетишпейт. Кудун bir балени күтүп тургандай. Аллах айтты, ошол xabарды Аллахтын элчисине кайтарышса, же өздөрүнүн арасындагы илимдүүлөргө кайтарышса, ошол нерсени түшүнүп, анығына жете турган адамдар болот эле ошолордун арасында. Ар бир келген xabарды таратып жибере бербөө керек. Xabарды мусулмандар башына кыйынчылык түшсө, мына ушундай xabarlar бар. Мусулмандардын башына кыйынчылык түшсө, тарата бербөө керек. Ухуд, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Ухудда öldü деген тараганда шайтан ушундай жалган маалымат таратты. Кебир сахабалар колунан кылыч түшүп калды. Согуш берме кереги бар эми. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өлгөн болсо деп, мына ушундай колунан кылычын таштап койгон сахабалар дагы болгон. Кийин анан кабар келди, Аллахтын элчиси өлгөн жок, тирүү экени тууралуу. Жалган кабар мусулмандарды руханий тараптан алсыздатат. Жүрөктөрүнө коркуу салат. Эми бүгүнкү сүрө тууралуу, ушул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ооруп калып, вахийнин түшүүсү токтоп калганда bir шайтан болгон bir аял келип, ошол bir шайтан болгон bir аял келип, шайтанын кетип калдыбы деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми шайтанын кетип калдыбы деп Жебрейил алейхиссаламды максат кылган. Кебирлер бул аял Абу Лахабтын аялы деп айтышат кебир тафсир алымдары. Кебирлер bir müşrik ayal болгон дейт. Кыскасы bir müşrikтерден bir ayal келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 күн ооруп калып, вахий түшпөй койсо, сенин жанагы шайтаның сени таштап кеткен окшойт деп, Мухаммадты мына ушундай шайтаны таштап кетиптир, карабай коюптур деген сөз таратып жиберет. Ошол вахий 3 күн түшпөй калгандыгы үчүн. Мына ошондо Аллах Таала Зуха, мына шу Ад-Духа сүрөсүнүн Зуха сүрөсүн түшүрдү. Мына Вад-Духа birinci ayet, şaşke maalına ant. Yani duha vaktine ant. Gün kötörülgen vakt. Duha vağı kaçan? Hiyet tarmudul fasıl. Dev aytılnat, gün kötörülüp, osu kızıyı başlagan vakt. Yettemenen. İmam Müslim'de kelgen hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Silerden kiminger ar kaçan taң atkanda ar bir muğununa sadaka kılısı vacip bulup. Başka bir hadiste 360 muğunu var dep keledi. Her bir insanda. Her bir tаңda her bir muğununa sadaka kılısı vacip bolat eken. Her bir kişi. Bu gün boyu dene müçösünü işlep turusunu şükrü bolat. 360 muğunu bolsa 360 oşol sadaka berүүгө tуура келет. Эми bir somdan eseptegende dagı gün sayın 360 som sadaka ber degen. Эми бул ар кимге туура келе бербейт. Сахабалар айтты, кимдин буга кудурети жетет дешти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа куллу тасбихатин садака", ар бир тасбих субханаллах садака. Ва куллу тахмидатин садака, ар бир тахмид алхамдулиллах садака. Ва куллу тахлилатин садака, ар бир айтылган ла илаха илlallah садака. Ва куллу такбиратин садака, жана Аллаху акбар деп айтылган мына ушул зикр да садака. Ва амрун бил ма'руфи садака ва нахиюн анил мункари садака. Bir жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып коюу дагы садака. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. Мына демек Аллах кыйнап койбоду. Духанын фазилетин карам 360 та. Муундун ошол шүгүрүнө өтөт. Мына 360 муундун шүгүрүнө өтөт экен. Эртең менен ким ошол духа намазын окуса. Садака ордуна духа вакыты туруп мына 2 рекет намаз окуп койсо, ошол 360 мүчөсүнө садака берген болот. Кала берсе бул вакыттагы намазды салатул ауабин деп айткан. Мына юджзиу мин залика ракатан яркауху мин духа. Ошол духа вакытында туруп ошол 2 рекет намазды окуп койсо, мына ошол 360 муунга садака бергендин ошол ордуна өтөт экен, берген болот экен. Эми бул салатул ауабин деп айтылган, тоба кылуучулар намазы деп айтылган. Мына Абу Хурайра, Абу Дарда радияллаху анху мадан келген ошол хадистер боюнча дагы алар айтышты, халилибиз бизге осият кылып кетти, 3 нерсени насаат кылды. Ошол 3 насааттын бири духа деп айтты. Кал Аллах азза ва жалла, мына Аллах Таала хадиси куддуси айтат: "Я ибн Адам, о адам баласы,
لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. Hadis kudusida aytılgan, Allah Taala aytты, o adam bolası kündün baştalısında 4 rekat namaz okudan alsız bolbogun. Sağa kun akırına çeyin jetişti bolot. Sağa kun akırına çeyin jetişti bolonun. Demek kündün akırına çeyin degen ошол kun batkanга çeyin. Kun akırına çeyin Allah'tın korgosunda bolot eken. Bul orunda 4 rekat okuldu. Tigi hadiste 2 rekat. Oşonduktan 2 rekat okusa bolot duha namazını, 4 rekat okusa da bola beredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fatih bolgondo, Mekke'ni açkanda Allah'a şükür keltirip 8 rekat okugan eken. Mına oşonduktan duha namazını 8 rekatga çeyin 2 rekattan bölüp oku turus. Emi suro duhanın fazileti bar eken. Biz ayttık, Allah'a ant, mına Allah'a ant içkende mına süröge tiyişti nerse menen mına anttaydı. Allah anttaganda mına süröge tiyişti bolgan nerse menen anttayken. Ötken süre mına anjirge ant dedik. Zaytunga ant boldu, turtosuna ant boldu. Azır bu sürede duha vaktısına oşol anan tün vaktını ant dep aytты Allah Taala. Azır bu sürede duha vakti tün vaktına ant dep aytты. Duhаны antto menen anttadı. Tündü antto menen da anttadı. Bul duha vakti kündün en kızıgan uağı. Bolжол menen 9-10 mına uşul saatlar. Mına uşul vakit ошол жарыктык күндүн нуру аябай жаркырап турган вакыт. Ошол күндүн нуру эң күчтүү болуп тийип турган вакыты болот. Кийин жарыктык алсыз болуп караңгы кирет, жарыктык жоголуп барып анан түн кирет. Анан бар нерсени ороп алган түн кирет. Бул ар күн сайын болот. Духа келет, кийин түн келет. Бул Аллахтын өзгөрбөс мыйзамы. Шариатта нур дайыма бирдей боло бербейт. Кээде ислам адамдардын көзүнө ислам алсыз көрүнөт. Yeni İslam жоголуп кетет деген ойго барышат кээ бир адамдар. İslamдын кээ бир мусулмандардын алсыздыгын көрүп, yeni İslam жоголуп кетсе керек деп ойлоп калышат. Бирок духа вакыты кайра кайталанып келе бергендей, İslam дагы кайра өз калыбына кубаттанып келе берет. Жарык нурун чачып. Жанагы 3 күн келбей койгон вахий пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дагы кайра келди. Жанагы аял бармагын тиштеген бойдон кала берди. Эми валлайли иза сажат, тынч караңгы түнгө ант. Kündün nurunu mına tün öçürüp koyabı. Oşol kündüz, oşol gün batkandan keyin kündün nuru öçöbü. Jok, kündün nuru öçpöyt. Wagtınça bekitip turat. Tün kündün nurunu öçürböyt. Bir kança wagt gana tosup turat. Düýnöni karasa zulüm karаңгылык basıp ketkendey görünüp, şariat öçüp ketdi dep oýlabosun hiç bir adam. Allah'tın şariatı jerden öçüp ketpeyt. Adamlarga mına uşunday misal keltiribese düşünbeyt. Duha gün sayın jarkırap turganday nurlanıp, Allah'tın şariatı dagı nurlanıp, jarkırap nurun çaçıp tura berет. Dagı tün tuuralı aytsak, tün mına kişi gün boyu jasagan işlerin payda ziyanın eseptey turgan bir vakt. Keçinde bardıq insan bugün emne iş jasadım. Emne payda gördüm, emne ziyan gördüm. Barını esebin aladı. İlim talap kılıçı dagı bugün emne okudu, emne jattadı. Mına şul nerseni esebin aladı. Mına Kur'an-ı Kerim mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mına 3 gün vahiy kelbey koydu. Bunun da özünün hikmeti var. Ve Kur'an'ın faraqnahu litaqra'uhu alan-nasi ala mukth. Kur'an'ı bölüp düşürdük. Bir aylap toktop kalat, 3 gün toktop kalat. Emnege adamlarga akırın okup berүү üçün deydi. Kişi buna gün sayın jasagan işini tününde esep kılganday Allah Kur'an'ı bölüp düşürdü. Vahiy düşpegen vakıtta düşkön ayatlarda esebini alуу üçün. Oy jügürtüp alуулары üçün, adamlar kişine jattap alуулары üçün, amal kılıp alуулары üçün, kişine үйрөнүp düşünüp alуулары üçün. Vahiy düşüp turgan vakıt duha vakti bolsa, vahiy toktop turgan vakıt tün vaktısı bolot. Mına men bul jerde hem salıştırmalı var da, mындайча айтканда vahiy mına şunday gün sayın jarkırap mına şunday duha vaktindagıday vakıttan ne? Ушундай күн духа вакытындагыдай ошол күн жаркырап турган вакыттай түштүрө берет. Дайыма вахий. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде. Эми ошондуктан бул китеп мынол бөлүп түшүрүлдү. Бул китеп эми 23 жылда түшкөн китеп. Өмүр бою окуй турган китеп. Мына ошондуктан бунун тафсирини bir ayda 2 ayda окуп коёмун деген бул болбогон нерсе. Мына ошондуктан бул китепти дайым өмүр бою тафсир кыла турган, өмүр бою окуй турган китеп.
Жанагы аял шайтаның сени таштап кетти деп айтты. 3 күн вахий келбей койса, ошондо Аллах аят түшүрдү. Ма ваддака раббука ва ма кала. О Мухаммад, Раббиң сени таштаган жок, жана сага ачууланган да жок. Жаман көрүп калбаган. Жаман көрүп калган жок Аллах Таала. Бул аят менен бул аял шайтан деп Жебреилди айткан. Бул аял шайтан деп Жебреилди айткан. Аллах Таала пайгамбарын жинди, акын, сыйкынчы деп айтышты. Аллах ар бир айтылган сөзгө жооп берди. Rabbi деген сөз мына ма ваддака раббука ва ма кала. Rabbi деген сөз тарбиялоочу дегени. Аллах Таала пайгамбарын жаш кезинен тарбиялаган. Аллах тарбиялаган зат мына затка мына мушриктер өзү ошол пайгамбарлыгына чейин амин деп лакап коюшкан. Аманаткөй деп лакап беришкен. Эми Аллах жаш кезинен таштабаган болсо, пайгамбар болгондон кийин таштап коёбу? Анткени аятта Раббиң сени таштаган жок деген аят менен да бул нерсе далилденди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты, 3 тайпага 2 эсе ажыр сообу бар дейт. 3 тайпа адамга 2 эсе ажыр сообу бар. Алардын бири биздин азыр айтып жаткан маселебизге тийиштүү bir adamдын bir чорусу болсо, аны тарбияласа, сулуу, сонун кылып тарбиялайт. Өтө сонун кылып тааним берсе, мына ушундай чору болсо, аны жакшы акчага сатса, бул чоруну тарбиялап жатат. Эми мына ушундай чоруну ошол жакшы акчага сатса, жакшы эле акча болот. Жакшы акчага сатылат. Жакшы адеп, жакшы сонун кылып мүнөз, илими бар. Мына ушундай сыпаттар менен сыпатталган bir чору, bir аял тарбияланган. Эми мына ушуну azap kılat. Bul jerde emi işara var. İnsan emi tarbiya kılganın jogotpobus керек. Emi oşol çorunu boşotup jiberirse buzulup ketүүsü mümkün. Daha kayra adebi buzulup, ilimi unutulup ketүүsü mümkün. Emi oşol çorunu azat kılbay üylönüp alsa degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bul insan iki есе ajır soğuk var. Birincisi, bul oşol çorunu azat kıldı. Bunun ajır soğuğu var. İkincisi, мына ушул азат кылгандан кийин өзү үйлөнүп алды. Аны жоготпой, ошону өзү тарбиялап, өзүндө калтырган болсо, мына ушунун 2 эсе ажыры бар деген. Аллах Таала эми мына ушул хадиске салыштырып айта турган болсок, пайгамбарыны тарбиялады, өстүрдү. Эми мындан кийин Аллах Таала эч качан бул тарбиялаган мына ушул затыны эч качан пайгамбарын таштап койбойт. Мына ушул нерсени хадисенен түшүнгөн эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи вахий келгенде, пайгамбарыбыз ошол Гари Хирадан титиреп korkup gelgende Allah sizde taşlap koyboyt деп пайгамбарыбызды тынчтандырган. Кээ-бир сураган нерсеси берилбей жаткан болсо, бул Аллахтын өзүнүн хикматы. Валал ахирату хайрун лака минал ула. Мына эми кийинки аятта сен үчүн акырет жашоосу авалкысынан, дүйнө жашоосунан жакшыраак. Кээ-бир адамдар ушунча дуа кылам, жыл бою дуа кылам, Рамазанда дуа кылам, мына бардык айларда дуа кылам, ар бир намазда дуа кылам, бирок дуама жооп жок дейт. Эми бир момун киши түшүнүбүз керек. Ошол дуасына жооп болбой жаткан болсо, бул Аллахтын бир хикматы, бул жашоодон тиги жашоо абзел да. Сага о Мухаммад сурап жаткан нерсең берилбей жаткан болсо, бул жаман көргөндүктөн эмес. Момунга да сураган нерсеси берилбесе, бул акырет берилет дегени. Момунга берилбей койбойт деген эмес. Шейх Абдурахман Саади рахимахуллах бул аятты башкача тафсир кылат. Валал ахирату хайрун лака минал ула. Сен үчүн акырет жашоосу авалкысынан, дүйнө жашоосунан жакшыраак дегени, Аллахтын элчисине да, момунга да кийинки жашоо алгачкысынан жакшы болуп барат. Момун жашаган сайын даражасы көтөрүлөт. Хайрун наси ман тала умруху ва хасуна амалуху. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, адамдардын эң жакшысы өмүрү узун болуп, амалы жакшы болгондор. Келерки жашоо бул ошо кийинки жашоо жакшы болот эгер ыйманда болсо. Алгачкы жашооңузда. Алгачкы жашоодон. Кийинки аятта айтылынды: "Ва сауфа ю'тика раббука фатарда." Раббиң сага жакында сыйлыктарды берет. Анан сен разы болосуң. Жогоркудагыдай жашоо менен жашасаң, ыйман менен гана. Бирок эми мына ушундай ыйман менен жашасаң, бир мушрик аялды себебинен Аллах элчисине жана момундарга көп жакшылыктарды түшүрүп койду. Аллах элчисине момундарга разы кылганча берет. Аллахтын элчисине разы болуусуна үммөтүнүн разы болуусу да кирип кетет. Анткени Имам Муслим риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн үммөтүм деп Аллахка наалып ыйлады. Аллах Жебреилге айтты, өзү билип турса да, барып сурагын, эмне үчүн ыйлап жатат? Жебреил сурагандан кийин
ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм үчүн ыйлап жатам деп айтты. Аллах мени разы кылды, бирок менин үммөтүмчү деп айтты. Жебраил алейхиссалам Аллахка көтөрүлүп, үммөтүм деп ыйлап жатыптыр пайгамбарым деп айтты. Ошондо Аллах пайгамбарына вахий кылды, сени үммөтүңдү да разы кылабыз деп. Сени эч качан капа кылып койбойбуз. Пайгамбары сүйүнсүн деп Аллах үммөткө райым кылды. Имандууларды шафаат кылууга уруксат берген. Санурдика мин умматик. Үммөтүңдө да сени разы кылабыз деген. Бардык адам ойлобосун, эми мен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөт экенмин деп. Кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сухкан мына ары болсун, менден ары турсун, мени көзүмө көрсөтпөгөн аларды, менден ары кетсин, мен алардан баш тартамын деп баш тартат. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин динин өзгөрткөн адамдарга. Эми кээ бир адамдарга таң каласың, мен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмүн дейт дагы, бирок жашоосунда намаз жок, орозо жок, бир арамдардан алыс болуу жок. Бул кандай эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү боло алат эми мындай инсан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиштеги бир улуу орун мына берилди. Ошон үчүн дайыма биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул улуу орунду мына ар бир азандан кийин сурайбыз. Ошон эми азандан кийин мына дуада сурайбыз. Эми ошол шайтаның таштап койду деп жала жаткан аялга айт. Эми мына алам яжидке ятиман фаава. Ал Аллах сени жетим абалда таап, андан кийин башпаник бербеди беле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим эле, жетим өскөн эле. Сен жетим болгон кезде сени таштаганбы Аллах? Жетим болгон кезде таштабаган, пайгамбар болгон кезде таштайбы? Атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын курсакта экенинде өтүп кетти. Өлүп кетти. Апасы болсо 6 жашында өлүп кетти. Ошол жетим болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колмо-кол өсүп чоңойду. Чоң атасы Абдул Мутталиб багып чоңойткон. 2 жылдан кийин бул киши дагы 8 жашында өлүп кетти. Абу Талиптин колунда калды. Акыры бул киши да өлүп кетти. Жетим абалды таап, мына Аллах Таала мына таштап койбоду. Абу Лахабтын аялына окшогон аялдар жакшы билет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай абалда чоңойгондугун жакшы билишет болчу. Имам Муслимде келген хадисте бир сахабага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Менин жана сенин атаң тозокто" деп айтты. Аллах апасына истигфарга уруксат бергенде, атам апам мына Аллах Таала уруксат бербеди, атам апам тозокто экен деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам капырлардын арасында эле өсүп чоңойду. Айланасы капыр эле. Абдул Мутталиб капыр эле, Абу Талиб капыр эле. Эми бир инсанга үзүр жок. Бир капыр динде жашап калып, мына ушул капырлардын арасында жашап калыппыз, чоңоюп калыппыз, мына ушунда бузулуп калдык эми биз деген үзүр айтканга акысы жок. Айланасы капырлар эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш кезинде ошол мындайча айтканда, эгер айта турган болсо, капырлардын эле колунда чоңойду. Ау тaqulu inna mashraka abauna min qabl kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Силер эч айтып жүрбөгүлө. Ата-бабалар мушриктер болуп жүргөн, ата-бабаларыбыз мушрик болуп жүргөн экен. Биз алардан кийин келген зуррият болсок, биз эми эмне кылалык? Биз да мушрик болобуз. Ата-бабабызга ээрчигенибиз себеп бизди азаптайбысыңбы деген сөздөрдү айтпооңор үчүн силерден Аллах Таала күбөлүңөрдү алып койгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах капырлар менен да кубаттап койду. Абу Талиб капыр эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргойт эле. Өлүмүнөн кийин да ушул киши капыр болуп өлүп кетти. Тынымсыз коргойт эле. Түнү өзүнүн төшөгүнө жаткырат болчу, төшөнчүнө жаткырат болчу. Капырлар сени келип бир нерсеси менен, кылычы менен сайып койбосун, өлтүрүп койбосун, келген зыян мага тийсин деп көкүрөгүн тосот эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргойт эле. Өлүмүнөн кийин, мына Абу Талибтин өлүмүнөн кийин эми зыяндар көп болду. Мушриктер ачыкчасына зыян бере башташты. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колдоо издеп Таифке барды. Ал жерден да адамдар кууп чыгышты. Ташбаран кылышып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кууп чыкты. Анан Меккеге кирүүгө туура келди. Меккеде мушриктер киргизбейбиз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды киргизбейбиз деп каттуу турушту. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мутаим ибн Адиге адам жиберди. Меккеге кирүүгө жардам берүүсүн суранды. Мына Аллах бул киши менен кубаттап койду. Бул киши, бул Мутаим ибн Ади дагы капыр болбосо, капыр эле.
балдарын айтты, бай кишилер, кулдарын айтты. Ошол жакын адамдардын баарысын топтоду. Бардыгын куралдан деген. Бай инсан болгон, колдоп кубаттап пайгамбарыбызды коргоп Меккеге алып кирип койду. Мушриктер киргизбей издеп турушкан. Хадисте келгендей, инналлаха ла юаййиду дин бир ражулул фажир. Аллах мына ошол динди бир бузук адамдын колу менен дагы мындайча айтканда колдоп коет. Көтөрүп коет. Бир бузук адам да көтөрүп коюшу мүмкүн бул дин. Важадака даллан фахада, жана Аллах сени адашкан абалда таап, кийин туура жол көргөздү го. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адашкан инсан беле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгына чейин да адашууда эмес эле. Мушриктерге салыштыра турган болсо, пайгамбарлар чоң күнөөлөрдөн таза болгон. Урулук, зына, зулум, мына ушундай күнөөлөрдөн таза болгон. Мушриктердин арасында жашаганда кандай ибадат кылууну билбейт эди. Аллах Таала айткандай: "Алламака ма лам такун та'лам". Аллах сага билбеген нерсеңди үйрөттү. Пайгамбарлыгына чейин мушрик эмес эле. Аллах элчисине айтты: "Сен мурда китеп эмне экенин, иман эмне экенин билбейт элең". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адашууда элең деп айтылынды. Андай мушриктер адашкандай эмес элең деген. Бир топ адашкан адамдар арасында элең деген маани бар. Сол адашкан адамдардын арасында элең, мушриктердин арасында элең. Ошол мушриктердей адашкан инсан эмес эле пайгамбарыбыз, бирок мушриктердин арасында элең деген маани. Ошол адамдар арасынан алып чыгып койду деген. Ушул аятты кебирлер түшүнүп алып, пайгамбарыбыз адашкан экен, Аллах Таала туура жолду көрсөтүп берди. Пайгамбарыбыз пайгамбарлыгына чейин деле адашкан инсан болгон эмес. Мушриктерге салыштырмалуу. Арканда ширк мындай нерселерден, пластиктардан алыс болгон, Аллах Таала ошол мушриктердин арасынан алып чыгып койду. Жана Раббиң сени кембагал абалда таап, андан кийин бай кылды дейт. Белгилүү болгондой, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бай пайгамбар болгон эмес. Сулайман пайгамбарга окшош мындай бай болгон эмес. Баардык нерсе колунда, мына ушундай бай инсан болгон эмес. Эми мунун мааниси бай кылдык дегени бул жерде байлык мындай эмес. Мына хадисте келгенде иннамал гинан нафс. Байлык дегени колуңда мына мал мүлк деген эмес. Байлык бул жүрөктүн токтугу деген пайгамбарыбыз. Сени кедей абалда таап бай кылдык дегени жүрөгүңдү ток кылдык дегени. Көрүп турабыз, бүткүл мал мүлк, дүйнө бутунун астында болгон адамдар бар азыр. Жүрөгү ток эместиги үчүн дайыма кедейликтен коркуп жашайт. Ачкалыктан коркуп жашайт. Байлыгынан коркуп жашайт. Ошол байлыгынан айрылып калуудан коркуп жашашат. Кедейликтен коркуп жашаган эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми экинчи бир мааниси, Хадиче энебизге үйлөндү, соода сатык кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Хадиче энебизге үйлөнгөндөн кийин 25 жашында үйлөндү. Ошол 40 жашына чейин эмне менен алек болду десе, соода сатык кылган пайгамбарыбыз. Мунун баарысын Аллах кылып жатат. Мына Аллах үч нерсени берди, мына жетимдиктен мына алып чыкты, жетим абалда таштап койбоду. Мына башпаанек берди, адашуудан мына мушриктердин арасынан чыгарды, кедейликтен куткарып, мына байлык берди. Ушул абалдарда дагы таштаган жок. Мунун натыйжасында эми шүгүр келди. Эми сен, о Мухаммад, жетимге каарыңды төкпө дейт. Сен өзүң да жетим элең. Алымдар бул аяттын тафсиринде айтышкан, азыр анын колунда бар болгон неемат бир кезде жок эле. Азыр бар болсо, колунда ошол неемат жок адамдарга берүүсү ошол неематка шүгүрү болот. Жетимге башпенек бер. Мына азыр жетимдер менен эч кимдин иши жок. Мурда жетим балдар үйү болгон эмес. Мусулмандар ар бир эле багып алган. Азыр жетим балдар үйүнө толуп турат. Жана сураган адамдарга орой мамиле кылба. Адашып жүргөн адам элең, Аллах сени туура жолго багыттады. Эми сага да мал сурап келсе бирөө, илим сурап келсин, аны жийиркебе. Тиленип турган адамдарга бир нерсе бере албаса, жакшы сүйлөп койсун инсан. Жетимдин акысы тууралуу сурап келген адамдын акы тууралуу Аллах мына эскерткен аят бар. Аллах айтты: "Ар ким корксун" дейт. Бала чакасы барлар коркушсун дейт. Өзүнүн артынан кийин алсыз болуп кала турган балдары бар дейт. Аларда да Аллахка
алар да Аллахка таква кылышсын. Бирөөлөрдүн жетимдери болсо, муктаждары болсо, аларга жаман сүйлөбөсүн деген. Бирөөнүн жетимин жиркеп жүргөн адам эртең өзүнүн баласы ушул күндү көрөт. Өзүнүн баласы да жетим болуп калышы мүмкүн. Эртең өлсө, аялы да ушул күндү көрөт. Мына ошондуктан ескертме бар. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Эми сен Раббиңдин нематтарын жөнүндө сүйлө, айт. Бул жерде мактангын деген эмес. Муну сүйлөө эки түрдүү бар. Эки түрдө болот. Биринчиси ошол сөз менен, экинчиси иш аракет, амалда. Раббиси немат берген болсо, мына жетимдиктен башпенек берди, кедейликтен мына байлыкты берди. Мына ушул нерсени эмне экенин айтып берген. Бир жетимди көрсөң, ушундай кыйын бир абалга түшүп калса, мен да бир убакта жетим элем, мына ушундай ошогун башына кыйынчылыктар түшкөн, мына Аллах Таала башпанек берүүчү, сенин дагы эмне башыңа күн тиер күндөр келет, сабыр кылгын деп, мына ушундай колунан эч бир нерсе келбесе дагы колдоп кубаттап коюу керек. Мына Аллах Таала бир хадисте айтылганда, инналлах иза ан'ама ни'матин ала абдин юхиббу ан яра асараху алейхи. Аллах пендесине немат берсе, ошол немат белгиси пендеде көрүүнү каалайт дейт Аллах. Нематты жаап жүргөн адамды Аллах каалабайт экен. Бир мушрик аялды айтып койгон себебинен момундарга ушунчалык эмне жакшылык келди. Ма ваддака раббука ва ма кала о Мухаммад, Раббиң сени таштаган жок, жана сага ашууланган да жок. Көңүлү өксүп турган адамды эмне таштап койбоо керек экен. Аллах пайгамбарын тынчтандырды. Мына Юсуф алейхиссалам агалары кудукка таштаганда, сен алардын бул ишин аларга сезбеген абалда аларга кабар кыласың деп вахий кылган. Көңүлү түшүп турган адамдын эмне мына ушундай аят хадистер менен колдоп, кубаттап коюу керек экен. Мына ошол кыскача Духа сүрөсүнүн тафсири, маани маңызы. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.